Кызматтын жетекчиси турат. Ал жерде системада туура түшүнүңүз. Туманбаев жума күндөн баштап түндүк порталында айдоочулук күбөлүктү алмаштырууда 083 маалыматы талап кылынбайт. Президенттин иш башкаруучусу бул алгач ирет алып жаткандарга эмес, мурда алган күбөлүгүн алмаштырып жаткандарга гана тиешелүү экенин белгиледи. Эми айдоочулук күбөлүктү онлайн режимде алмаштырууга болот жана унаа мекемелерине баруунун кажети жок. Эгер 15 февралга чейин үлгүрбөй калсаңыздар, мөөнөтүн узартабыз, деди Каныбек Туманбаев. Ал чет өлкөдө таанылбай жаткандан улам мөөнөтсүз айдоочулук күбөлүктү алмаштыруу зарылдыгы жаралганын кошумчалады. Акыры жарай берди. Акыры азыр ошон үчүн биз толук кандуу буну жокко чыгарып атпайбыз. Бессрочный дегенди. А сизге азыр жаңы праваны аласыз. Урматтуу жарандар, 15 февралга чейин жетишпей калса, дагы узартып коебуз. Эч ойлонбоңуздар. Үйүңөргө барып эле, эртең күтүп эле түндүк тиркемеси аркылуу эле алмаштырып алгыла. За год значительно выросло количество двусторонних. Тимдин башчысы былтыр Садыр Жапаров 25 чет элдик визит жасаганын билдирди. Брифингде алардын ичинен 3 мамлекеттик жана 3 расмий сапар болгонун белгиледи. Жээнбек Кулубаев жыл ичинде бардык деңгээлдеги эки тараптуу жана көп тараптуу байланыштардын саны кыйла өскөнүн айтты. В республике Садыр Нургулёвич Джапаров совершил 25 зарубежных визитов, из которых имели статус государственный 3, официальный 3, рабочий 18 визитов. Депутаттар айдоочулук күбөлүгү үчүн окутуу мөөнөтүн узартуу чечимин карап чыгуу зарылдыгын белгилешти. Дастан Бекешев мындай чечим кабыл алынса, жаштар айдоочулук күбөлүктү коңшу өлкөлөрдөн ала баштаарын эскертти. Ал эми Болот Ибраимов дүйнөнүн бир да мамлекетинде мындай практика жок экенин айтты. Жол эрежелеринин негизги себеби коррупция. Мында адамдар айдоочулук күбөлүктү сатып алуучу, бул жарандардын эмес, мамлекеттин күнөөсү. Ал эми бүгүн биз элди кыйнап, айлап окууга мажбурлап жатабыз. Бул түп тамырынан туура эмес, чечимди кайра карап чыгыш керек, деди Ибраимов. Таких сроков ни в одной стране мира нет, если мне сейчас память не изменяет. И причина дорожно-транспортных происшествий на сегодняшний день в том, что долгие годы была коррупция на неимоверном уровне. А сегодня мы, получается, вынуждены мучить людей, обучая их от 10 до 12 месяцев. Хотя причина в том, что, как я сказал, они не просто не учились или некачественно обучались, они просто приобретали водительское удостоверение. И вина в этом напрямую государства, а не людей, которые сейчас вы будете мучить. Это нужно пересматривать, это в корне неправильно. Спасибо. Шарт жок, адвокат котормочу менен байланышууга мүмкүнчүлүк берилген эмес. Акыйкатчы чет өлкөлүктөрдү убактылуу кармоочу борборду текшерди. Маалыматка караганда, учурда аталган жайда 160 адам кармалып турат. Борбордун санитардык гигиеналык шарты начар, имараттын ичиндеги дааратканалар, жуунуучу бөлмөлөр иштебейт. Жылытуу системасы жок болгондуктан 4 бөлмө гана кондиционер менен жылыйт. Калган бөлмөлөр суук. Борбор үчүн ашпозчу каралганы менен чет өлкөлүк жарандар тамак ашты өздөрү сырттан бышырып жешкени аныкталган. Аларга адвокат котормочу менен байланышууга мүмкүнчүлүк берилген эмес деп айтылат маалыматта. Институт жогорудагы мыйзам бузуулар тууралуу өкмөткө расмий кайрылуу жөнөткөн. Силерге чыккандан кийин кичине күчтөмүш болушту. Жетпей атканым азыр бүгүн 18. Силерге чыккандан кийин кичине күчөтүмүш болушту. Нарында көп кабаттуу үйлөр жылыбай эле. Мэрге кайрылган. Кала тургундары бөлмөлөр бирде жылып, бирде муздап жатканын айтып даттанышкан. Тармагындагы кызматкерлерди түнкүсүн уктап калып, көмүр жагылбай калууда деп ойлошот. Мэр дагы муну ырастап, шаарды жылыткан откананы барып текшерген. Нормага чейин. Норма 72 абракта.